Бишкектеги Сүймөнкул Чокморовдун музейинде сүрөтчү Гүлнар Эмилдин жеке көргөзмөсү ачылды. Гүлнар айым көргөзмөнү жайбаракаттыгым деп атап, ага 30га жакын эмгегин койду. Белгилей кетсек, Гүлнар Эмил буга чейин кыргыз элине жазуучу катары таанылган. Учурда поэзия жана проза жанрындагы 4 китептин автору. Ал эми сүрөтчүлүккө кызыга баштаганына 2 жылдын жүзү болду. Бул кыска убакыт аралыгында 70тен ашуун эмгегин жаратып, сүрөтчү катары да тааныла баштады. Сүрөтчү айым эмгектеринде эркиндикти, сезимдердин тереңдигин жана түстөрдүн уникалдуу айкалышын чагылдырат. Көргөзмө 20 мартка чейин уланат. Мен ойлойм, менин миссиям бул эркек киши айта албаган нерсе, аял киши айта турган нерселерди мен айтышым керек да сүрөт аркылуу. Мисал үчүн аялдын толгоосун эркек айта албайт. Аялдын баягы көйгөйлөрүн 9 баласын жоготуп коюп согуш убагында, күйөөсүн жоготуп коюп анан жазды күтүп аткан аялды сезимин мисал үчүн аял гана жеткире алат деп ойлойм да.